Бүгүн жума баянында эки маселени козгоп кетмекчибиз. Жума намазына тиешелүү өкүмдөр, экинчи чөйрө. Жаш балдардын чөйрөсү, атыгыл өзүбүздүн чоңдордун дагы ошол туура чөйрө күтүүнүн зарылдыгы. Биринчи фаридату солатул жума. Жума намазынын парз намазы жөнүндө болмокчу. Жума намазынын парз намаз баарыңыздар билгендей эле шарттары табылган адамга парз болот. Шарттары табылган адамга жеке өзгө окуш керек болот. Ал мусафир болбош керек, муким жергиликтүү болуш керек. Салимул адо, ден соолугу чың болуш керек, өзү басып келе ала турган болуш керек. Эгерде Кудай сактасын баягы денесинде бир мүмкүнчүлүктөрү чектелип мешитке келе албай турган болсо, эми баласы жакын туугандар алып келсе жакшы, болбосо зыяны тийбейт. Анан үчүнчүдөн балагатка жеткен эркек адам болуш керек. Аял кишиге жума намазы парз эмес, биздин мазхабта мешитке келгени да жакшы эмес. Эркектер менен аралашып кетет. Өзүнүн шарттары бар, үйдө окуганы жакшыраак. Жергиликтүү, ден соолугу чың, 6 санаман, 360 мүчөсү түгөл, андан кийин балагатка жеткен болуш керек дедик. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таалам жума намазы боюнча мындай деп айткан жамаат. Я айюхаллазина аману иза нудия лис-салати мин яумил жум'ати фас'ау иля зикриллахи ва зарул бай'. О имандуулар деп атат. Имандуулар дегени демек жума намаз бул мусулман болгон адамга милдеттүү да. Балагатка жеткен мусулман адам. О имандуулар, жума күнү жума намазга азан айтылса фас'ау иля зикриллах. Алланын зикрине тезирээк келгиле дейт. Жөн эле келгиле эмес, фас'ау дегени мындай жүгүрө тургандай болуп, бул дегени кечикпей, кечеңдетпей келгиле. Ва зарул бай', соодаларыңарды башканы токтоткула деп айтат да. Токтотуп, соодаларды башка нерсени жыйыштырып, парз болгон жума намазына келгиле дейт. Алымдар түшүндүрмө берилет. Зикриле, Алланын зикри дегени, неге жума намазды зикир деп атат десе, эң чоң зикир бул намаз болуп эсептелет. Ва акимус салата ли зикри, жума намазды негизи эле жалпы намазды мени эстөө үчүн окугун дейт. Бөлөк бир аятта келет, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, Аллахты эстөө менен адамдын жүрөгү жай алат дейт. Демек бул намаз окуу менен. Мунун далили пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күнү Азирети Билал радhiyallahu anhuга келип, "Я Билал, арихна бис-сала." О Билал дейт, Аллах разы болсун, бизди намаз менен жүрөгүбүздү эс алдыргын дейт. Коомат айткан дегени да, коомат айт, азан айт, биз намаз менен жүрөктү эс алдыралы дейт. Имам Абу Дауд төмөнкү хадисти алып келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-жум'ату хаккун ваджибун ала кулли муслим." Жума ар бир мусулман адамга милдет болгон акы дейт, парз. Милдет дегенде максат парз. Фи жамаатын, жамаат менен окуш керек. Эгерде мисалы имам биринчи 2 рекеттик намаз да бул. Биринчи рүкү саждасына чейин жок дегенде минимум 3 адам болуш керек. Эгер 3 адам болбосо, биринчи рекеттин саждасына чейин эч ким болбосо, анда жума окубайт, ал учурда пешим окулуп калат. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, жамаат менен окулуу парз болот. Эл арбааттан 4 түрлүү адамга гана жума парз болбойт. Биринчиси абден мамлук, кулга дейт. Кудайга шүгүр, азыр кулчулук заманы жок, баардыгыбыз эркиндиктебиз, ушуга шүгүр. Ау имраатун же аял киши. Аял кишиге жума намазы парз эмес, эркек болуш керек, балагатка жеткен. Ал аял зат үйдөн пешим окуйт. Ау сабиюн же жаш бала, балагатка жете элек, ага жума парз эмес. Ау маридун же оорукчан адамга дагы парз эмес. Анан туугандар, экинчи маселе ат-тахзиру мин салатил жум'ати ли гайри узрин шар'и. Шариатта белгиленген үзүрсүз, себепсиз жума намазын таштап коюудан эскертүү. Кээ бир адамдар жергиликтүү эркек адам балагатка жетип туруп, бирок жуманы көңүл бурбай таштап койсо, мисалы азыр көлдүн сезону келди, жок дигүү деп туруп мусафир эмес, жергиликтүү көлгө түшүп же башка болуп жуманы калтырып кое турган болсо, анын жазасы каталгандай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, муну имам Муслим ибн Мажа жеткирет. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw liyahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin. Жума шарты табылган эркек адамдар жуманы себепсиз, үзүрсүз калтырууну таштасын. Эгер антпесе, себепсиз таштай берсе, Аллах алардын жүрөгүнө мөөр басат дейт. Жүрөгүнө мөөр басат да кийин Аллахтын жазган тагдыр китебинде гапилеттерден болуп жазылып калат дейт. Алымдар муну мындай деп түшүндүргөн. Жүрөктөргө мөөр басат деген сөз би алла юридал хайр, абадан эч качан жакшылык каалабай калат деген сөз. Жүрөктүн көзү бар да, адам башында көз бар, жүрөктүкү көрөгөчтүк болот. Жүрөк
өлүк жүрөк болуп калат экен. Эч бир баары бир. Жакшылык деген нерсе жок. Акыретке кам көрүш керек деген нерсе жок. Эптеп курсагынын камын ойлойт, курсагы ток болсо, жаткан жери болсо болду, ошо дүйнөгө мал ошондон чыга албай калат деген сөз да. Жүрөктө дат баскан жаман, Кудайым сактасын туугандар. Бөлөк бир хадисте Асхабу Сунан дейт, Бухари Муслимден бөлөк да демек. Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа. Ушул бир хадисти биз азыр оңой эле окуп атабыз, отуруп алыпчы. Сиз оңой эле отуруп угуп атасыз, бирок ушул хадистин келип бизге жетүүсү үчүн толгон токой машакат өткөн да. Канча деген адамдар изилденген, мунун мээнетин билиш керек. Оор. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен тарака саласа жумаин тахаунан." Кимде ким 3 ирет жума намазды себепсиз милдет болгон адам, парыз болгон адам, себепсиз жалкоолонуп, жеңил санап таштап койсо, таба Аллаху ала колбиги жүрөгүнө мөөр басып коет дейт. Жүрөгүнө мөөр басат деген баягы капилетте жүрүп калат ал адам деген сөз. Калтырбашыбыз керек экен. Имам Тобаронун риваятында келип атат: "Кутиба минал мунафиqin" себепсиз 3 жолу, 3 ирет 3 жуманы калтырып койсо, 200-лөрдүн катарынан жазылып калыш коркунучу бар дейт. Бул деген сөз имандан чыгып кетпейт. Эгер ошону парз экени билип турса болгону, мындай алдамчылык сыпат пайда болуп калат экен да, Кудай сактасын. Алдамчылык сыпат пайда болуп калат. Жума намазынын артыкчылыктары кандай? Фадаилу салатул жума. Биринчи, такфируха лиззунуб, күнөөлөрдүн бардыгын жууп кетирет. Ошон үчүн жана имам сап чыгып бул жерде жумада хутба кылып атканда арабча айтат. Мааниси Sayyidul anam ayyam, жума күндөрдүн төрөсү, 7 күнүн ичинен башчысы. Хаджул масакин, бечара мискиндердин ажылык сообу жазылат. Кимде ким жуманы калтырбай келсе, ага ажыга барган адам сообу жазылат. Ажыга баары бара албайт да бир тууганым. Ошону айтып атат бул жерде. Күнөөлөр кечирилет дейт. Караңыз, кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким жакшынакай даарат алып, мүмкүн болсо гусул алып, кийин жумага келсе, имам айтып аткан сөзгө көңүл буруп укса хутбаны, анда кийинки жумага чейин күнөөлөрү кечирилет дейт. Ушул адеп сактаса. Ва зиядату саласат аям, бир жума кошумча 3 күн, мындайча айтканда 10 күн. 10 күн күнөөлөрү кечирилет. Ва мен массал хаса фaqat лага. Бирок жумага келип, имам жана арабча хутбаны айтып атканда, илгерки шарттар азыркындай шарт жок да, жерге түшүп калган ташты кыймылдатып койсо, жанагы сооктон куру калат дейт. Мындайча айтканда, жуманын соогуна жетишин өтө кунт коюп, адебин бузбаш керек экен да. Бул биринчи пайда туугандар. Андан кийинки экинчи пайда, салатул жумати tudhi'u tariqa li ahli yawmal qiyamah. Ким жума намазды калтырбай окуп жүрсө, кыяматта Сирот көпүрөсүнүн караңгычылыгында жарык нур болот дейт. Кече акыйда сабагын өтүп бүттүк ушул мечиттен. Сирот дегени тозок менен бейиштин ортосунда тартылган кылдан ичке, кылычтан курч шундай бир оор, машакаттуу көпүрө бар. Ошол көпүрө караңгычылыктан кулайт адам. Жума намазын калтырбаган адам, жума намазы ал үчүн ошол жолду, караңгы жолду жарытып, нурлантып берет деген сөз. Хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Тухшарул айям ала хайатига." Кыяматта адамдар тирилгенде адам да тирилет, күн дагы тирилет дейт, кадимкидей болуп. Биринчи күн, экинчи күн, дүйшөмбү, бейшемби, шаршемби болуп да жекшембиге чейин кетет. Бирок ва тухшарул жумату захра мунирatan. Кыяматта жума күн нурлуу болуп тирилет дейт. Кыяматта жума күн өтө нурлуу болуп турат дейт. Ахлуха, жуманы калтырбай окуган адамдарды яхуффуна биха, ошону жума намаздын нуру камтып алат дейт. Жума күнү жума окугандардын кадимкидей өзгөчө нуру болот. Кал арус тухта ила хидриха. Турмушка чыгып аткан кызды сый менен көшөгөсүн алып барылат го, алтын күмүш тагынып, ошол сыяктуу жуманы калтырбаган адамдарга өзгөчө сый болот дейт. Туди улахум, аларга нур чачыратып берет жума күн. Ямшуна фи дауиха, ошол амалдын нурунан адамдар басышат дейт. Карасаңыз, ошону басышат дейт. Андан кийин жуманын адептери бар туугандар. Азыр жуманын жоопкерчилигин өттүк, жуманы калтыргандын күнөөсү кандай аны өттүк, артыкчылыктарын айттык. Эми жуманын этика адептери бар. Биринчи, жума күнү намазга гусул алып келген жакшыраак болот. Сүннет мустахаб болот. Жыйын көп болгондугу үчүн жума намаз үчүн да бул. Талаш бар. Жума күнү үчүнбү же жума намаз үчүнбү? Жума намаз үчүн. Жума намазга киришten алдын кадимкидей гусул алып, толук жуунуп, жакшынакай иреттүү кийимиңизди кийип, атыр себинип келген жакшы. Мусулман адам таза жүрөт. Мусулман адам кийген кийим иреттүү,
сакал муруту иреттүү дайыма, сүйлөгөн сөз орундуу, атүгүл бут кийиминин тазалыгына чейин. Мешитке кирип атканда бут кийимин кандай тизип, ошого чейин маанилүү. Мусулман адамдын мынакей жаш инилерибиз отурат, сиз мектепке барда керек болсо, мисалы, жума күнү келип атасыз, бул бут кийимиңизди таң артең кийим биякта турсун, бут кийимге чейин таптаза кылып коюшуңуз керек. Кийимиңизди түктөп келтирип. Гусул алуу экинчи адеби валубс ахсан деп эң жакшы кийимин кийсин. Эң жакшы кийимин, намазга эң жакшы чырайлуу кийимин кийип келсин. Татайюбу кийин атыр себинип келсин. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким жума күнү гусул алса, толук жуунса, жакшы кийимин кийсе, анан атыры бар болсо, жакшы атырды сепсе, кийин жума намазга басып келсе, бирок кантип? Ва алейхи сакина, мындай оор басырыктуу, олуттуу, шашып эмес да. Бул деген сөз эртерээк чыгып деген сөз. Оор басырыктуу шашпай, эки жакты алактап делеңдеп карабай, жакшынакай зикирин айтып, мындай олуттуу адамдарды басып, оор басырыктуу келсе, келгенден кийин олам ятахат ахадан олам юсиге. Алдыңкы сапты толтуруп отурат да, өзү кеч келип алып, адамдарды ийининен, желкесинен түртүп, адамдарды аттап эмес, бош орунга адеп менен келип отуруп, эч кимге ыза бербесе, кийин имам менен имамды күтүп толук намаз окуса, көңүл бургуз. Сыйлык эмне экен? Гуфира лаху ма байнал жуматайн. Ушул адеп этиканы сактаган үчүн кийинки жумага чейин бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Кээ бир алымдар чоң күнөөлөрдү деген, кээ бирлер кичинекей күнөөлөрдү дейт. Кандай болгон болсо да Аллах билүүчү, күнөөлөрү кечирилет деп атат. Жума намазга эртерээк баруу, ушул адептери. Жума намаз. Андан кийин жума намазында туугандар кабыл боло турган, дуа кабыл боло турган убакыт бар. Элестетиңиз, муну көп китептерден издеп караганда 80ге жакын сөз бар экен алымдарда. 80 сөз бар да, качан, кайсы убакыт кабыл болот деп. Мындайча айтканда, кимдегин бардык алымдардын сөзүнүн өтөөсүнөн чыгам десе, жума күнү таң аткандан жума күнү күн батканга чейин дуа менен болуш керек экен. Азыр жуманы окудуңуз, жумадан чыккандан кийин көбүрөөк дуа кылып алыңыз. Анткени Аллахым жума күндүн майрамы катары кабыл боло турган убакытты берген. Биз билбейбиз качан болот. Хадисте келип атат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кабыл боло турган убакыт бар дуа. Кайсы учурда десе, ма байнан яжлисал имаму ила ан туqtasala. Азыр мисалы мен жума баянын айтып атам, имам сап келип бияка хутбага турат, туурабы? Имам бул жерге минбарга хутбага тургандан баштап намаз бүткөнгө чейин учурда дуа кабыл болот дейт. Бул 80 сөздүн ичиндеги этибарга алынган сөз болуп атат да. Имам жумага биги жерге таягын алып чыкканда ичиңизден дуа кыласыз, ичиңизден. Эң жакшы дуа кайсы айтайынбы? Эки дуаны өзгөчө сурап калыңыз. Биринчи, Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Куранда келет. Кыргызчасы, Аллахым мага эки дүйнөнүн жакшылыгын бер, эки дүйнөнүн жамандыгынан сакта. Эки дүйнөнүн жакшылыгын бер, акыретте тозак азабынан сакта. Биринчисин айтасыз, экинчиси ичиңизден, Аллахым мени дуамды кабыл кылган инсандардын катарына кош. Дуаңыз кабыл болуп калса, умражылыкка сыяктуу. Канча дуа кылсаңыз да кете берет. Үчүнчүсү, Аллах мени дин мээнетине кабыл кыл деш керек. Адам итак эле жашайт. Бирок адамдын эң жакшы жашаганы, мындайча айтканда, өзгөгө пайда алып келип жашаганы да, туугандар. Бир адам бар экен, ал өзү үчүн жашайт. Бир адам бар, үй бүлөсүн багып жашайт. Бир адам бар, элин багып жашайт да. Ал эң чоң багуу бул дин. Адамдар динге, иманга муктаж. Ошон үчүн ошону да сурап калыш керек. Карасаңыз, унутпаңыздар. Аллах Таалам баарыбызга береке берсин. Жумага тиешелүү чакан маселе бүттү. Андан дагы зарыл бир маселеге мен токтолмокчумун. Чөйрө. Урматтуу ата-энелер, урматтуу инилерим, ар бир адамдын чөйрөсү маанилүү. Элибизде сөз бар, сыныктан башкасы жугуштуу деген. Биз мындай түшүнөлү, мына аксакал, дамылдалар, устаздарыбыз отурат биякта, аталарыбыз. Биз үйдөн канча мыкты тарбия бербейли, адеми Өзбекстандан келгенде коноктор бар экен, жудайам зор чырайлуу тарбия этсеңиз дагы балаңызды. Чөйрө, сырттагы би адапко чөйрө балдарды бузуп коюшу мүмкүн экен. Ошон үчүн биз тарбиянын толугу балага туура чөйрө тандап бериш керек. Кызыгы, биринчи мүчүлүштүк биз баланын чөйрөсүнө көңүл бурбай калат экенбиз. Экинчи мүчүлүштүк бала бакча, садик, мектеп, анан эң негизги чөйрө керек боло турган университетке келгенде таштап коет экенбиз да балдарды. Ошо кезде бузулуп кетиши кыйын экен. Бала экен да. Ошого чөйрө маселеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Караңыз. Муну жакшы кунт коюп көңүл буралы.
Bukhari, Muslim'de, Abu Davud, Tirmizi'de gelgen la tusahib illa mu'minan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат. Çöyrөңө көңүл бургун. Takva imandуу досту гана дос туткунун дейт. Сиздин жаныңызда жакшы адам десин деп атат да. Имандуу, илимдүү, билимдүү, өзүн эптеген, таза, чыкан, иреттүү кийинген, иреттүү сүйлөгөн жакшы адамды дос кылыңыз дейт. Анткени адамдын табияты уурдайт да. Жанында ким жүрсө, кечирип коюңуз, же имандан жок, же дүйнөдөн жок, шалпайып кийинген иретсиз, анда ошону табият уурдайт, бул да ошентип кетип калат. Демек, момун адамга гана дос болуңуз. Вала якул таамак илля тaqi. Сиздин дасторконуңуздан, сыйыңыздан, тамагыңыздан таква адам гана келип таамсызсын дейт. Демек, үйүңүзгө баягы албетте меймандостук керек, башка керек, бирок аракет кылыңыз таква жакшы адам, Кудайга жакан, имандуу адам келип тамак жештен. Анткени ошондой адамдар келсе, жеген тамакты өтөйт экен, ал сизге дуа кылат. Аны менен кошо, буту менен кошо кут кирет, береке кирет деген сөз. Алымдар түшүндүрмө берип атат. Кыйла дейт, айтышкан, сухбатул ахяр, жакшы адамдар менен бирге жүрүү, турисул хайр, жакшылыкты алып келет. Жаман адамдар менен бирге жүрүү, жамандыкты алып келет. Демек, чөйрөңүздү караңыз дейт. Бул шамал сыяктуу дейт, каррих. Чөйрө дос шамал сыяктуу экен. Иза маррат алан натини, эгерде шамал кечирип коебуз, бул сөздү айтканым үчүн сасык, туура эмес, таштанды, мусор, таштанды, туура эмес, жыттанган, нажасат, кир, ыплас нерсенин жанынан шамал өтсө, шамал хамалат натынан ошол жаман нерсени алып кетет кошо дейт, козгоп. Жаман жердин жанынан өтсөчү шамал. Ва иза маррат алат тыйбы, жакшы жердин, атыры жыттанган, жакшы жердин жанынан шамал өтсө, жакшы нерсени алып келет дейт. Бул сыныктан башкасы жыгыштуу деген ушул да. Чөйрө. Сиз аракет кылыңыз, жаныңызга, тегереңизге жакшы чөйрө күтүүгө. Балдарыңызга дагы. Балдарыңызга дагы. Имам Шафии рахимахулла айткан экен, лейса ахадун илля лаху мухиббун ва мубгид. Ар бир адамды жакшы көргөн адамдар болот саналаш, ар бир адамды көрө албаган, ичи тартык кылган, кызганган адамдар болот дейт. Абул Алил Марри деген алым айткан экен да. Бул арабтын өтө чоң акыны, өтө чоң алым адам болгон. 200дөн ашык китептер жазган, мондай көлөмү чоң китеп. Ошо киши айткан, адамдар дейт, тим койсоңуз Аллага да тил тийгизип, Аллага дагы сөз айтышат дейт. Иттахадаллаху валадан ва сахибатан. Аллахтын баласы бар, аялы бар деп. Адамдарды чөйрөнү жакшы карабаса, Кудайга да тил тийгизип коюшу мүмкүн экен да. Файдан, демек адамды жек көрүүчүлөр бар, жакшы көрүүчүлөр бар. Андай болсо лабутта мин залик. Фалиякунил маржу ила ахли таатилла. Дос тутуш керек болсо, имандуу, илимдүү, билимдүү, таза, тыккан жүргөн адамды дос тутуңуз дейт. Сиз адамдар сизге эки түрлүү гана мамиле кылат. Жакшы көрүп, жакшы мамиле кылат, жаман көрүп душмандык кылат. Демек, тегереңизге сиз ичи тар эмес, таква адамды дос тутуңуз дейт. Анткени көбүнчө дос деп жүргөн адам ичи тарлык кылат да. Дос деп жүргөн адам мындай бир кылтагына салат. Ошондон этият болуш керек экен. Имам Газали рахимахулла айткан экен, "Вал ихвану саласатун." Достор үчкө бөлүнөт дептир туугандар. Тамлап жакшы. Жок. Вал ихвану саласатун, достор үч түрлүү болот дептир. Биринчиси ахун ли ахиратика, акыреттик досуңуз болот. Ал сиз андан сизге дин керек дейт, дин маселесинде дейт. Сизди жакшылыкка түртөт, үгүттөйт, имандуу деп атат да. Кой досум, сен экөөбүз бойдокпуз, зинага барбайлы. Зина деген карыз жаман болот. Эртең биздин да апабызга, биздин эже карындашыбызга кыйынчылык келбесин дейт. Экинчиси ва ахун ли дуньяка, дүйнөлүк гана досуңуз болот, дүйнөлүк иштерде. Фала низафи иллал хулук, дүйнө үчүн дос болгон адам сизди сатып кетет, эртең кулк мүнөзүңүздү бузуп кетет дейт. Дүйнө үчүн дос болгон адам. Үчүнчүсү вахун ли тастаниса бихи, жаныңызда караан сыяктуу гана, көлөкө булут сыяктуу гана дос болот дейт. Күн жок кезде, мындайча айтканда, пайдасына келгенде гана көлөкө сымал дос болот дейт. Андай достон, көлөкө сыяктуу дос болгондон, күн катуу келгенде таппай калат экенсиз, андай достучу. Көлөкө качан керек эле, муктаж болгондо да. Андай достон илля саламату мин шаррихи ва хубсихи ва фитнатихи, андай достон, эгер ошондой дос жүрүп калса тегереңизди. О Кудайым, ошондой достун жамандыгынан сакта деп дуа гана кылыш керек болот дейт. Дуа гана кылыш керек болот ал учурда дейт. Ибн Атаиллах деген Египетте окуп атпайбыз, Александрия деген жер бар. Туркия менен тутамдаш жакын жер. Укмуш жер. Жери, климаты сонунда.
Ошол Александриядан Ибн Атаилlah деген чоң ория алым чыккан, айтат: "Ла тасхаб ман ла янхадука халуху ва ла ядуллука ала Аллахи мақалуху." Эки түрлүү эки сыпат бар адамды гана дос тутуңуз дейт. Биринчи, сүйлөгөн сөзүнөн пайдаласыз, орумдуктуу, жакшы сүйлөйт. Экинчиси, анын басып жүргөн изинен, амалынан пайдаласыз дейт. Ошондо эки дос болсо гана ошону дос тутуңуз. Сүйлөгөн сөзү менен сизге пайда бербесе, кыймыл аракети менен сизге үлгү боло албаса, ал дос боло албайт дейт. Имам Сахл Тустари деген чоң алым олий өткөн, ошол киши айтып атат: "Ихзар сухбата саласатин", үч түрлүү достон этият бол дейт. Балдарыбызды да этият кылалы. Биринчи, ал-жабабиратул гафилин, капилетте залым болгон, капилетте жүргөн, Аллахтын мээринен алыс достордон этият бол. Экинчиси, вал курраул мудахинин, диндар болуп көрүнүп, сакал өстүрүп диндар болуп көрүнүп, сакалдын диндин зыяны жок, ал адамда кемчилик болуп атат. Сыртынан такыбадай, сакал өстүрүп жакшыдай көрүнгөнү менен, бирок ичинен бузуку болгон достон сактаган дейт. Көп, мисалы, атын айтпай эле коюн, көлдүн аркы бети бар, берки бети бар, аркы бетине сабак берип калганда, ошо кээ бир таксырлар жанагындай наша чегишет экен да. Ана ошондой достун кереги жок, анын сакалын баркы каякта керди ошентип, сакалды коюп алып дос болуп, бирок наша чегип атса ар жакта. Андай болбойт. Ооба, сакалдын орду бар, сакалга асылбаш керек, кийлигишпеш керек, бирок сырткы кебетеси менен сизди алдап койбосун дейт. Үчүнчү, ва суфиятил жахилин, жалгандан эле таква бол, көр таква болгондон этият бол дейт. Көр таква деген кандай? Намаз окушу мүмкүн, башкадай көрүнүшү мүмкүн, бирок атересин сыйлабайт өзү. Туугандарына кайрымы жок, андайдан этият бол дейт. Булар сыртынан сени алдап коюшу мүмкүн дейт. Аллах Таала эч кимди адаштырбасын. Hazreti Ali radhiyallahu anhu'нун сөзү бар экен: "Ла тасхабанна ахадан ла яра лака минал фадли камисли ма тара лаху." Ушул балаңызга да өзүңүзгө да дос тутпаңыз дейт. Сиз ага канчалык жакшылык кааласаңыз, ал сизге ошончолук жакшылык каалабаса, сиз кылган эмгекти ал ошондой кылып кайтарып бербесе, андай адамдан жакшылыкты күтпөңүз дейт. Андай адамдан жакшылыкты күтпөңүз деп айтат. Неге дегенде анын ичи тар болот дейт. Бул деген сөз эмнени айтып атат десе, чоң алым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадиси иля тажаннубу сухбатил мутакаббирин, текебир адам менен эч качан дос болбоңуз дейт. Текебир адам ал эч кимди дос тутпайт, ал жөн эле пайдаланат. Түпкүлүгүндө ал өзүн гана жакшы көрөт. Ал ошон үчүн текебир дейт. Анткени текебирлик сыпат шайтандыкы го, ал өзүн эч кимдей бирөөнү өзүндөй көрбөйт экен да. Ал өзүн жакшы көрөт, болгону дос деп сөздү айтып кое берет. Бирок дос деген ага мындай пайдасы тийгенче гана экен да. Текебир достон этият болгон деп атат. Ал мутаазимин, өзүн чоң санаган дейт. Кудай саксын, өзүн чоң санагандан ошондон этият болгон деп атат да. Андан этият болгон дейт. Аллах Таалам туугандар баарыбызга эки дүйнө берекесин берсин. Аллах Таалам адаштырбасын. Аллах Таалам адаштырбасын, жакшылыктарын берген болсун. Акырында намаздан кийинки дуалар бар. Ошол бир дуаны тафсирлеп айтып берейин. Аны ошо менен иншалла убакытта келип калыптыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, караңыз. Кимде ким ушул дуаны кайтарса дейт, көп кайталап айтып жүрсө карасаңыз, кимде ким ушул дуаны дайым айтып жүрсө, жакшы иманда кайтыш болот. Жана Аллах Таала аны ва кана мин зунубихи каяума валадатхум, энесинен төрөлгөндөй күнөөсүнөн айрылат дейт. Ушул дуаны көбүрөөк кайталап жүрөлү. Биринчи, Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат. Маанис ушундай. Мен кийин жазып да берейин. Бул жерден имам сапка таштайбыз. О Аллах, мен сенден жакшылыктарды аткарууну сураймын дейт. Шу дуаны сөз сурап кылалычы. Азыр дамла дияка чыкканда намаз бүткөнгө чейин дуа кабыл болот дедик. Фи'лал хайрат, жакшылыктарды сураймын. Экинчи, ва таркал мункарат, күнөө жаман иштерден алыс болууну сураймын. Үчүнчү, ва хуббал масакин, мискин, бейбачара, мискиндерге жакшылык кылууну. Туугандар, бүгүн тапшырма, сураныч. Уулуңуз катары, иниңиз катары, агаңыз катары кээ бир жаштарга. Жума күндүн урматына келиңиз, бүгүн бир мискинге тамак алып берип көңүлүн алабыз. Бир сырттан келген турист болсо, сырттан келген мейман болсо, бир аз акчаңыз кыйналып атсаңыз да, бүгүн ар бирибиз амал кылып коелучу. Сырттан келген бир конокторду, бир бейбечараларды тамак алып берип, жылуу сөз айтып көңүлүн алып койсок. Анткени жума күндүн урматы, карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, хуббул масакин дейт. Алымдар айткан, имам Шафи айтат, жалаң байлардан эле дос күтүп алсаң, сен текебир болуп кетесиң дейт. Жашооңо шүгүрүң азайып кетет дейт. Мындайча айтканда, жалаң эле бардар жашоону көрө берсең, ток баланын ач бала менен иши жок деп ата бабалар укмуш таамай айткан экен да.
Ошон үчүн бейбачарадан да арасында дос күтсөң, сен Аллага шүгүр айтканды үйрөнөсүң дейт да. Алар жашоосунда шүгүрү көбүрөөк да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошону айтты: "Хуббал масакин", бечара мискиндерди жакшы көрүүнү Кудайдан суранамын дейт. Бир окуя айтып берейин. Биз кээ бир адамдын кийимине карап, жүдөп калыптыр дигүү дейбиз, бирок билбейбиз, балким анын жүрөгү тазадыр да. Бир жөнөкөй киши ушунчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи түшүндө көргүсү келет. Кайсы амалды аткарсам дегенде түшүндө ушундай бир белги берилет. Баланча адам бар, ошол адамдан барып сурагын, кандай амал аткарган. Ошондо мен түшүндө көрүүсүң мүмкүн деп пайгамбарга айтылат. Барып сураса, берки адам айтпайт, эч бир жакшылыгым жок деп баягы сыр кылып катат да, акыры айтат: "Кудай ушундай мен түшүмдө көрдүм дегенде макул айтып берейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзү ошентип айтып атса" деп. Ата-энем мага келинчек тандап берди дейт. Айткандан чыкпай үйлөндүм. Бирок үйлөнсөм келинчегим кыз эмес экен. Зинадан боюнда болуп калыптыр, бүтүп калыптыр дейт. Аябай башыма асманды таштап ийгендей эле болду дейт. Оор деме. Өзү зинага барган эмес, башка эмес. Анан аябай кыжаалат болуп, ушундай жаалым чыгып, ачуум келип, эмне кылам деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин ачып окуп отурсам, ушул хадис көзүм бир хадиске илешти дейт. "Ман сатара муслиман сатарахуллаху яумал кияма. Ва фи дуния вал ахира." Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Аллах эки дүйнөнүн кемчилигин жашырат деген хадисти окуп калдым дейт. Буну бекер Аллах таала мага угузбады деп ата-энеме билгизбей дейт, эч кимге билгизбей мындай курсагын жаап жүрдүк дейт. Ай күнү мөөнөтү келип төрөй турган учурда алыскы жерге алып барып төрөтүп, анан келинчегимди алып келип баланы каты ороп мечитке акыркы болуп кирдим дейт. Ызгар суук кыш мезгили эле дейт. Анан кирип эң акыркы болуп намазды окуп чыктым. Адамдар ызычуу дейт. Ташбор, мээримсиз бирөө баласын таштап кетиптир деп. Анан чыгып айттым: "О, калың эл журт, карапайым. Калың букар эл. Аллага күбө кылып айтам, ушу баланы мен өз баламдай багып аламын" деп сөз бердим дейт. Ушуну мен өз баламдай багып аламын деп сөз бердим дейт. Анан карасаңыз, бир учурда баланы да жетим калтырган жок. Баланын күнөөсү жок да ал жерде. Баланын эмне айыбы бар? Экинчиден келинчегимдин айыбын жашырдым дейт. Үчүнчүдөн ата-энем таап келген кызды силер ушинтип таап койсуңар деп ата-энемдин дагы эл караган жүзүн жер караткан жокмун дейт. Ошол түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирип, бүгүнкү кылган ишиңе мен ыраазы болдум деп пайгамбар саллаллаху бир жылмаюусын көрдүм дейт да. Ошон үчүн туугандар, азыркы күндө байлыгыңыз менен бирөөнү таң калтыра албайсыз. Унаа менен, машина менен бирөөнү таң калтыра албайсыз. Кийим менен бирөөнү таң калтыра албайсыз. Адам Марсқа учуп жашап кетсе деле адам бойдон кала берет. Биз бири-бирибизди жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен, мына аксакалдар отурат, улуу муң урмат көрсөтүш керек. Ушулардын батасын алып калыш керек жаштар. Колдон келсе, үй бүлөбүзгө жакшы мамиле кылалы, балдарыбызды окутуп калалы. Казак бауырлардан Абай Кунанбаев деген мыкты залкар чыккан. Ошол айтат, укмуш сөз айткан. Кара сөздөр деген китеби бар, жаштар. Кыргыз Бишкекте Чолпон атада эле болсо керек, китебин сатып алып окуңуздар. Кара сөздөр кыргызча которулган. Эмне дейт? Кудайдан корк дейт. Аллахтан корк. Пендеден уял. Балаңдын бала болуусун кааласаң, мал жаныңды аябай окутуп кал дейт. Азыр тынчтык заманда билимдин заманы туугандар. Илимдин заманы. Балдарыбызды окутуп чокутуп калалы. Ашыкча өлүм житимге акча сарптабаш керек. Бул Кудайдын астында жооп беребиз. Мен айнекте тасаптак, бул байлыкты каяктан таптың? Ва фи манфакта каяка жумшадың? Анан биз жегенбиз, элемне дейт деген токтотуш керек. Өлүм житимди сырап токтотуп, адамдарга кылып берсең да жакпайсың, кылбасаң да жакпайсың. Кудайга жаксак болду. Ошон үчүн өлүм житимден акчаны экономдоп, сарптап, акча сарптап, үнөмдөп, сарамжалдап. Балдарыбызды окутуп калалы туугандар. Ар бирибиздин үйдө бирден чубак устаз чыкса, жаман эмеспи тууган? Канча элдин батасын топтойт. Ар бир үйдө мыкты, Мамакеевде мисалы, мыкты медик чыкса жаманбы бир тууган? Элибизди, жерибизди көтөрө турган болсо. Бул жерде пайгамбар ошону айтып атат. Хуббул масакин, мискин, бейбечара, жетимдерди жакшы көргөн жүрөк бер деп. Бул кичипейилдүүлүк туугандар. Бечара мискинден эгер сиз чоң бир должността, мамлекеттик кызматта отуруп, же байлык болуп, же бир жердин башчысы болуп, айтып кандай болбоңуз, көчөдө бейбечара жетим кетип атса, ошонун колунун кирдигинен жийиркенбей, адам ал кирди жууп кетирсе болот, бирок жүрөктүн текеберчилигин жууп кетире албайсыз. Адамдын кир кийимин жууп койсо 5 мүнөттө таза болот, өтө тез эме менен. Бирок адамдын жүрөгүндөгү текеберчиликти жуура албайсыз. Адам байлыкты тапса болот, мансапты тапса болот, бирок адамгерчиликти, иманды, инсаниятты таба албайсыз. Сатып да ала албайсыз. Ар намыс бир кетсе, аны ордуна коюш кыйын. Ошон үчүн эгерде жетим жесирди башынан жуулбай калса дагы, ошону чын жүрөктөн сылай алсаңыз, колу кир болуп турса дагы, пешине мээнет менен иштеп аткан, жол казып аткан адам менен учурашып,
көкүрөккө тийгиз алсаңыз, анда сиздин жүрөгүңүздө текеберчилик жок. Кече сиз деле ошондой элеңиз, кече биз деле ошондой элек. Абдулла бин Мубарак деген чоң алым өткөн дамынан 5 мүнөт кечиресиз. Ажыга барып калат, билесиздер, илгери Гербен төө менен барган. Анан барып калганда бир чоң төбөл башчынын баласы барып калган экен, Байманаптын. Анан аксакалды да көз килбейт, жашты да көз килбейт, улуу урмат жок, кичи баарын эле камчылап сабап. Анан жана Олия келип калып, аны да сабайын айтат. Ала таарифуни, мени билбейсиңби сен? Мен кимдин баласы экенин билбейсиңби? Улам зекитип сурайт. Аксакал ойлонуп, үшкүрүп туруп, 1 койбойт, 2 койбойт, 3 койбойт, акыры айтат, билем сени, жакшы билем дейт, бала. Аввалука нутфатун казира. Сенин баштапкы стадияң адамдар жиркене турган бел суусу болчусуң сен. Ва ахируха жифатун казира. Акырыңда адамдар сен өлгөндөн жерге көмбөй койсо, кечирип коесуз, кайта айткан үчүн маалым айтып атат, карга кузугунга жем боло турган нерсесиң дейт. Ушул экенин эле ортосуң дейт. Демек инсанга текеберденүүгө жол жок экен туугандар. Бүгүн жума күндүн урматына келиңиздер, жетим жесирлерге мээрим төгөлүү. Туугандар, анан көчөдө басып калсаңыз, кара мээнет менен иштеп аткан адамдар бар, адал мээнет менен. Ошолордун жүрөгү Аллага жакын болот. Адал мээнет менен эч кимдей текеберчилиги жок анын. Анын башкасы жок, анын Алласы бар. Анын үйүндө күтүп аткан 5-6 баласы бар. Анын күтүп аткан келинчеги бар. Ага амандыгын тилеп аткан ата-энеси бар. Анда машина жок, анда көктүрөгөн байлык жок, бирок анда адамгерчилик бар. Биз ошолор менен катташпай кеттик. Ошон үчүн жүрөгүбүз катуу болуп атат. Биз жетимдер үйүнө барып, жетимдин башын сылабай калдык. Ошон үчүн мерез болуп баратабыз. Биз карттар үйүнө барбай калдык. Ошон үчүн өлбөчүдөй, жаш болчудай болуп атабыз. Биз кабырларды зыярат кылбай калдык. Биз өлүм жөнүндө ойлонбой калдык. Ошон үчүн акыретти жек көрүп унутуп атабыз туугандар. Адамгерчиликтен тайбайлы, мусулманчылыктан качпайлы, элибизге өнүгүшүнө салым кошолу, ынтымак ыктайлы туугандар, динге туура келген урпататыбызды сактайлы, ысырапкорчулукка жол бербейли. Акыркысы мына, "Вантагфирли", Аллах менин күнөөмдү кечир, "Ва тархамани", мээримиңди жаадыр. Эгерде кайсы бир коомго фитна, бузукучулук жөнөтө турган болсоң, мени ага аралаштырбай жанымда алгын дейт. Фитна ушунчалык өлүмдөн катуу экен да. Эгер кайсы бир жерге бузукучулук жайылта турган болсоң, Аллахым, мен кепилдик бере албайм, ошого аралаштырбай мени тазап кеткин дейт. Бир ар-намыс каякта туугандар. Ошону айтып атат, "Ва асалука хуббак", Аллахым, сени жакшы көрүүнү сураймын. "Ва хубба ман юхиббук", сени жакшы көргөн аалымдар, олиялар, бузуруктар, дамылдар, ошолордун сүйүүсүн сураймын. "Ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик", сенин сүйүүңө жакындата турган жакшылыктарды сураймын дейт. Амин. Аллах Таала биз дагы жакшылыктарды сурайбыз, сени жакшы көрөбүз. Сени жакшы көргөндөрдү жакшы көрөбүз. Ушул имам сабыбыздан, аталарыбыздан, келген коноктордон, welcome to Кыргызстан, биздин бразерлер. Ушул көлгө кош келген туристтерден, мусулманчылыкты кабыл алган адамдар отурат араңыздарда. Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Иманыбызды бекем кылсын, ынтымагыбызды бекем кылсын. Эл башчы, журт башчы, ажабыбыз аман болсун. Тегерегин ар дайым акты ак, караны кара деген жакшы инсандар топтоп берсин. Өнүп өссүн. Аллах Таалам врачтардан Аллахым ыраазы болсун. Мугалимдерден, күнү түнү үй бүлөсүн алыс болуп мекен үчүн кызмат кылган аскер кызматкерлеринен бардыгынан Аллахым ыраазы болсун. Кыргызстандан сыртка жүрүп, Кыргызстанга келе албай жүргөндөр көп. Европада иштеп, башка жакта иштеп, ошолор аман эсен келип алсын. Карызга баткандар аман эсен карызынан кутулсун. Кыздуу болбогонго Аллах Таалам Фатима энебиздей кыз бергин. Уулду болбогонго Аллах Таалам Чубак устазыбыздай уул берген Аллахым. Кимде ким ажырашуу жолунда турган болсо, экөөнүн кайра жарашуусунда береке болсо, жараштырган. Экөөнүн кайра жарашуусунда береке жок болсо, экөөнү бири-биринен сак кылган Аллах Таалам. Апаат кырсыктардан асырагын. Иманыбыз аманат, имандан ажыратпагын. Аллахым, сени көрбөстөн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрбөстөн иман тартууладың. Акыретте ошол иманды бекем сактап, ал кишилерди көрүүнү, пайгамбарды сахабаларды көрүүнү насип кыл. Бирахматика архамар рахим. Алла разы болсун жамаат.